Айдоочу мерт болуп 5 киши ооруканада. Милициянын маалыматы боюнча спринтер каршы тилкеге чыгып жүк ташуучу унаанын алдына кирип кеткен. Кырсыктан 1 киши набыт болуп 5 адам жаракат алды. Бишкек-Ош унаа жолунун 335-чакырымында Каракөл шаарынын аймагында спринтер оор жүк ташуучу Volvo унаасы менен кагышып, айдоочу каза болду. Бул туурасында Жалал Абад облустук жол кыймыл коопсуздук кызматынын башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 2-июнга караган түнү саат 1:30 чамасында болгон. Кырсыктын кесепетинен жүк ташыган спринтер унаасынын айдоочусу набыт болгон. Анын Каракөл шаарындагы ооруканага жандандыруу бөлүмүнө жеткирилгенден кийин үзүлгөнү айтылат. Мындан сырткары 4 жүргүнчү хирургия бөлүмүндө, бирөө реанимацияда жатат. Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унааны Кадамжай районунун Балкаш айылынын 28 жаштагы ЖК аттуу тургуну башкарып Бишкектен Ошту көздөй бара жаткан. Каршы тилкеде келе жаткан спринтер унаасы алдындагы машинадан ашып өтүүгө жетишпей калып, Volvo менен кагышып, анын айдоочусу Наукат районунун Калдай айылынын 35 жаштагы ТМ аттуу тургуну экени аныкталды. Ал үй бүлөлүү 3 баланын атасы болгон деп айтылат маалыматта. Жаракат алгандардын тизмеси: ТА 40 жаштагы аял, Кара Суу районунун Дыйкан Кыштак айылынын тургуну; АА 36 жаштагы аял, Кара Суу районунун Ачы айылындагы тургуну; ШТ 30 жаштагы аял, Ош шаарынын тургуну; ДР 27 жаштагы жигит, Бишкек шаарынын тургуну; ГС 30 жаштагы киши, Бишкек шаарынын тургуну. Белгисиз бирөөлөр Бишкек шаарындагы Жаш гвардия проспектиндеги отургучту талкалап кетишти. Бул туурасында Бишкек сегодня Telegram тобунун катышуучуларынын бири жазды. Сүрөт бүгүн 2-июнда тартылган. Жыгач отургуч аллеянын чыгыш бөлүгүндө. Тагыраагы Бөкөнбаева көчөсү менен кесилишкен жерге жакын жайгашкан. Бала менен эшикке чыгып жүргөм. Көрүп алып ачуум келгенин айтпагыла. Эгер кимдир бирөөлөр талкалап кеткен болсо, шаар бийлиги таап жазалашы керек деп жазган ал киши. Ал башка отургучтар бүтүн экендигин кошумчалаган. Ал эми тазалык ишканасынын маалымат катчысы Жибек Каракеева алардын кызматкерлери отургучту оңдоо үчүн чыгып кеткенин билдирди.